Биринчиден биздин тегерек столдун негизги максаты эмнеле? Негизги максаты ошол жогорку соттун чечими менен түрмөдө отурганын баарыбыз эле билебиз, Садыр энебиздин, Садыр патриот энебиздин. Мындан кийинки укуктук кандай аракеттер болду? Конституциялык кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга аракет кылышты? Мен ошону абдан терең изилдеп көрүп, анан кийин ушул бүгүнкү ушул формат, тегерек столдун бүгүнкү форматын даярдап келдик. Мындай формат көптөн бери боло эле Садыр Жапаровдун айла чекесинде. Мына бул эки инсанга биз чоң рахмат айтышыбыз керек. Абдан чоң рахмат айтышыбыз керек. Булар болгон күчтөрдүн баардыгын жумшашты. Бирок баягы бийликтин локомотиви, тегирмени эчагылы жанчып койгон да. Эчагылы баардык инстанциялар боюнча ар бир нерсенин баардыгын Шарабудин менен Замирбек мырза баштан өткөрүп турат. Мынакей мен абдан сыйлаган акин менен досум деп да койсом болот. Биз экөөбүз канча найзаларды сындырдык. Баардыгын байкасаңыздар бир нерсени сезип атасыздарбы? Садыр Жапаров менен байланышкан нерселердин аракеттердин ичинде баардыгы мыйзамдуу болуптур да. Баардыгы мыйзамдуу, мына адвокаттардын позициясы. То есть биздин Садыр энебиз мүмкүн болгон Кыргызстандагы бүгүн мыйзамдардын баарын колдонуп өзүн актоого аракет кылган. Биз ошону дагы жолу баса белгилеп коелу деп атабыз. Мына акыркы жолу сүйлөгөн жигит Касымбек Райымкулуу уулу. Туура. Мынакей бизде секретариат турат. Бизде эки жерде штаб иштеп атат. Садырды коргоо, элдик кыймылы деген официалдуу аталышыбыз. Биз бүгүн иштейбиз, эртең иштейбиз, бүрсүн иштейбиз. Андан кийин биз официалдуу түрдө расмий бийликтердин бар тексттерин жөнөтөбүз резолюцияны. Резолюцияны биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп эме кылбайбыз. Иштейбиз. Негизги эмеси, рамкасы уже пайда болду. Буну редакциялагандан кийин ошол массалык маалымат каражаттарына беребиз, тиги интернетке беребиз. Эми баягы президент боюнча айтып атпайсыздарбы, жолугуп кабыл алат деп элан айындар. 10 айдан бери кире албай жүрөбүз президентке. Не только президентке, президенттин аппаратынын башчысына кире албай жүрөбүз 10 айдан бери. Ушундай болуп калды. Ошон үчүн жакында алмашат кирет. Биз дагы жакында алмаса дагы 1 жыл жүрөт экенбиз да. Анысы түшүнгүчө. Ошондуктан массалык маалымат каражаттары аркылуу азыр деген баардыгы ачык болуп калды. Биз өзүбүздөн кетпесин. Анан бир чоң нерсе бар, 2 марттагы элдик демилге деп айтсак болот бул. Элдик демилге, мына ысык көлдүк туугандар, нарындык туугандар чүйдөн кошулушту. Эме Кыргызстандын баардык эмесине мынакей Оңолбек байка айтып, Анарбек байка айтып келип атат, Таластын элинде да бар ушундай нерселер деп. Ушунун баардыгын расмий бийлик сезиш керек. Биз баягы кескин түрдө ультиматум койгон жерибиз жок. Бирок биз айтып атабыз, Садырдын тигинтип 11,5 жылга камалып кеткенин мыйзамсыз болгону аз келгенсип, Садырга энчилүү болгон, анын укугу болгон, аны бошотуу боюнча каналдардын бири дагы эмнегедир кара өзгөйлөнүп, бийлик тарабынан иштелбей атат. Эмне үчүн көшөкөрлөнүп, Садырды жалгыз кармап отурушат. Же Садыр өзүнүн үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн жеке амбициясы үчүн бир нерсени уурдап алып, же башка кылды беле. Айтып атпайбызбы, миллиарддаган доллар акчаларды өзүбүздүн ошол кумтөрдүн акчасын. Эми мен баягы чек араларды айтпай эле коеюн. 5 жыл Садыр менен мен парталашпай отурган кишимин. Жогорку кеңеште. Анын жашаган иштери толгон токой. Мына бул балыкчыдагы түтүктөрдү сактап калган эле канча. Бу ошого нерселер толтура. Ошон үчүн бул чыныгы элдик лидерге айланып калды. Буну бирөө каалайбы, каалабайбы, ошону эл өзү талап кылып атат. Анан элден айланса болот. Эгерде элдин тегирмени баягы күчүнө кирип, ылдамданууга ээ болуп айлана баштай турган болсо, анда быйылкы шайлоо дагы болбойт. Расмий бийликтин абалы дагы башкача болот. Эл азыр такыр башкача жыйынтык чыгарып коюшу мүмкүн. Ошону мына бүгүнкү биздин тегерек столдун резолюциясында ушулардын баардыгы жазылат. Кандай дейсиздер? Дагы бизде баардыгыбыздын эмебиз телефондорубуз бар. Үйгө баргандан кийин мына бүгүн дагы
баргандан кийин оюңар болсо, пикириңер болсо, жазуу түрүндө мынакей Венера, анан кийин берки кызым кайякта жүрөт, Токонова, Наргиза, вот ушул экөө мынакей отурушат, азыр чыгып баратып телефондорун алгыла, электрондук почталарын алгыла, бериңиздер 3 күн катуу иштейли, анан кийин резолюцияны чыгарабыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Мына бул жерде жалаң гана жүрөгү ак, Садырдын кадырын билген, Садырга окшогон балдардын, кыздарыбыздын саны күндөн күнгө өсүп баратканын сезген адамдар отурасыздар. Эртең менен мына жерде кабылга ачылбай коридордо бир аз туруп калдык. Ошондо бир киши сурап атпайбы? Манас, мынакей Анарбек байке сурады окшойт. Кана биздин Манас, кана баягы андай мындай деп. Ошондо мен жөнөкөй суроо менен жооп бердим го, туурабы? Биздин Манас түрмөдө отурат. Ана ошо Садыр Жапар ошо Манас. Өзүбүз бар тыгып коюп атпайбызбы? Манастар чыгып атса. Мына кептин баардыгы ушунда болуп атат. Ошон үчүн баарыңыздарга чың ден соолук, дагы көп жолугушалы. Акыйкат үчүн күрөшө берет. Рахмат.